Республиканын түштүк аймагындагы мектеп окуучуларга жана мугалимдерге атайын жайкы лагерь уюштурулуп, информатика сабагы үйрөтүлүп жатат. Жайкы лагерге келген окуучулар Ош, Жалал-Абад жана Баткен облусунун алыскы аймактарынан келген 8-11 класстын окуучулары информатика сабагын тереңдетилген түрдө окутулуп жатат. Атайын уюштурулган лагерге окууга умтулган окуучулар менен мугалимдер суранып катышышкан. Мектепте окуп атканыбыз, бул жерде окуп аткан программа, бул күчтүү программа, Python. Көп нерсени, бул Зият агай көп нерсени үйрөтөт экен. Биз билбеген, азыр биз мектепте билбеген программаны бизге үйрөтүп жатат да. Чекке айылдагы балдарды бул жерге топтоп, жашоого болгон кызыгууну ашыруу жана программисттик болуу деген кесипке кызыктыруу. Не кылсак жашоодо кандай жакшы жашайбыз, же не кылсак максаттарыбызга оңой жетишебиз, же ушундай маселелерди көп чыгатабыз. Мен бул программалоого кирип келишимден максат айылдарда калып кетким келбейт, четтерге чыккым келет, же өзүмдүн жашоомду жакшылап оңдогум келет. Биз бул жакта фотошопту мектептен үйрөнгөн эмеспиз. Фотошоптан үйрөнүп жатабыз азыр. Негизи лагерь жактыбы сага? Абдан жакты. Кийинки жылдан лагерге катышам деген ойлор бар. Ал жакта башка сабактардан да окуйбуз да, бу жерде Python'дан эле окуп келебиз, тереңирээк болчу. Балдарга информатика сабагынан билим берүү үчүн атайын мугалим дагы тандалып алынган. Мугалимдин айтымында азыр өлкөдө үйрөнүүгө бардык шарттар бар. Республика боюнча интернет башка өлкөлөргө салыштырмалуу биздин өлкөдө кеңири таралган. Информатика сабагын өздөштүрүүдө интернеттен эч кандай көйгөй жаралбайт. Өйдөгө турган окуучулар мына 4-3 күндө уже өзүнчө задачаларды аткарышты баштап, кандайдыр программаларды аткарышты баштап калышты. Бу дегени билим алууда айылдын баласы, шаардын баласы деген айырма жок экен. Просто ошолорго керектүү маалыматты жеткиришти аракет кылып атабыз. Натыйжада ошо программист балдарды көбүрөөк топташ. Кыргызстаныбызда программист кәсибиге болгон жаштардын ээлерин бир гана шаардын ичинде эмес, айылдардын ичинде табып чыгарышты максат кылганбыз. Жайкы лагердин негизги максаты айыл четиндеги балдарды заманбап интернеттин өнүгүүсү менен бирге IT технологиясын өздөштүрүү жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон мыкты программисттерди тарбиялап чыгаруу. Бир эле Кыргызстанда эмес, өлкө аймагында программисттердин айлык майнасы жогору, бирок программисттер жетишпейт. 8-класстын балдары 11-класстын балдары менен тең тайлашып, чогуу окуп келатышат. Ал эмне дегенди билдирет? Ал ошо азыркы кездеги ушу программированияны үйрөнүүнүн жеңилдеп калышын айтып атат. Азыр бүт жаңы технологиялар келип калды, компьютерлер өзлөр балдарга жардам берет. Ошону единственно азыр Кыргызстанда негизги көйгөй ошо информатика мугалимдерин көтөрүш керек. Эгер информатика мугалимдерин квалификациясын көтөрсө, балдар оңой эле алып кетчүдөй. Буга чейин Сорос фонду информатика китебин полностью чыгарган билим берүү министрлиги менен бирге. Белгилей кетсек, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланып уюштурулган бул 4-чү жайкы лагерь буга чейин Чүй, Ысык көл жана Бишкекте өтүлгөн. Айымкан Исралы кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак.